أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. Жана сурнай чалынганда асмандагы жердеги бардык махлук өзүн жоготот. Алла каалагандан башкасы. Экинчи жолу чалынганда алар туруп алып эки тарафын карашат. Жана Раббиңдин нуру менен жер жаркырайт. Амал китептери алып келип коюлат. Пайгамбарларды, күбөлөрдү алып келинет. Жана чындык менен, акыйкаттык менен өкүм чыгарылат. Аларга зулум кылынбайт. Ар бир нафска эмне амал кылган болсо, анын жазасы, сыйы толук берилет. Аллах алар кылган амалдардан толук кабардар. Жана кафирларды жаханнамга топ кылып алып барылат. Алар келгенде алардын эшиги ачылат. Ошондо аларга жаханнамды караган казыначы силерге өзүңөрдөн бир элчи келбедиби? Келип Раббиңердин аяттарыңарды тилават кылбадыбы? Мына ушул күндүн силерди эскертип коркутпадыбы деп айтканда алар ооба келген дешет. Бирок кафирларга Аллахтын азабы хак болуп ажып болуп калган эле. Эми аларга айтылат: жаханнамдын эшиктерине киргиле, түбөлүккө киргиле. Мутакаббир адамдардын бара турган жери өтө жаман. Жана ошондой эле Алладан корккон адамдарды, Раббилерден корккондорду бейишке алып келинет. Топ кылып. Жана алар келгенде аларды эшиктери ачылып абалда күтүп алышат. Анда алардын казыначы аларга айтат: силерге тынчтык болсун, силер жыргап жашагыла, эми түбөлүккө калгыла дейт. Алар ошондо бардык мактоолор Аллага болсун. Ал бизге кылган вадасыны чындыкка чыгарды. Бизге бейишти мирас кылып берди. Бейиште каалагандай эми жашайбыз. Мына ушул эң жакшы амал кылуучулардын жазасы
Жакшы амал кылуучулардын жазасы ушундай жакшы. Жана көрөсүн фериштелерди арштын айланасын курчап алганын Алла Таала Раббилеринин тасбих менен чогуу алардын арасында чындык менен өкүм кылынат. Ошондо бардык мактоо Раббил аламге деп, аламдардын Раббисине деп айтылат. Зумар сүрөсүнүн 68-аятынан 75-аятка чейин акыркы сабактар ушу менен Кудай кааласа бүгүн Зумар сүрөсүнүн аягына чыгабыз. Бүгүнкү сабакта Аллах субханаху ва таала кыяматтын акбарын баяндап атат. Кыямат, махшарда абалдар кандай болот, кыяматта абалдар кандай болот, кафирлар кантип алып барылат, тозокко мусулмандарды кантип бейишке киргизилет. Ушуларды Аллах субханаху ва таала мына ушул аяттарда баяндап атат. Өткөн сабактын аягында айткан эдик, Аллах субханаху ва таала وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون деген аят менен түгөгөнбүз. Ал аятта Алла Тааланын кудуретин айтып аткан. Асман, жер бардыгы Алланын кабзасында, Алланын кудурет колунда. Алла Тааладан эч качакка качып кете албайт, жок болуп кетпейт деген аятты окуган эдик. Эми ушул жерден баштап кийинки аяттан Аллах субханаху ва таала мени кыяматты баяндап атат. Кыямат бул хак. Кыямат деген ушул дүйнө бир күн барып түгөйт. Дүйнө бүтөт. Мына ушул дүйнө бүткөн күндү кыямат күнү деп айтылат. Андан кийин махшар майданы болот, андан кийин ахирет келет. Мына ушуну Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде баяндайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерде баяндайт. Кур'ан-ы Каримде көп жерде бул аяттар баяндалган. Ошолордун бирөөсү мына аят онуфиха фис-сур. Жана сурнай чалынганда фасаиqa man fis-samawati wa man fil-ard. Асман, жердеги бүт бардык жандын бардыгы өзүнү жоготот, акылын жоготот. Илля man sha Allah. Алла каалагандан башка, Алла каалагандан башка бардыгы өзүнүн акыбетин, акыйкатын жоготот, сезимин жоготот. Summa nufiqa fihi ukhra. Кийин экинчи жолу кайра сурнай чалынганда фаизахум қиямун янзурун. Алар туруп алышып, эми бири-бирине карашат дейт. Туруп алышып, тегереген айланасыны карайт деген аят. Аллах субханаху ва таала ушул дүйнөнүн түгөшүндөн алдын саиqa кылат. Ал саиqa яны нафака кылат. Бул нафакатул ула дейт. Биринчи нафака болгондо кыямат болот. Нафака дегени сурнайды чалуу. Сурнай деген бар, хадисте де келет, Кур'анда келип атат. Ону фиха фис-сур деп. Буну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мүйүзгө окшойткон. Ал оозу кичинекей болот, барып чоңоюп кетет. Биз эле ошондой, ошону сурнай деп айтылат. Ушул сурнайды чалганда асмандагы, жердеги бүт махлуктун бардыгы өзүн жоготуп өлөт. Бүт бардыгы өлөт. Адам баласынын бардыгыны бир эле заматта Аллах субханаху ва таала бир эле үн менен баарын жоктуп кетет. Бүт бардыгы эмне болот? Жок болуп калат. Мына ошону нафакату саъка деп айтылат. Нафакату саъка дегени өзүн жоготуу нафакасы. Биринчи эле чалганда сур элдин бардыгы, инсандар, жиндер, фериштелер, жаныбарлар бүт бардыгы өзүн жоготот. Бардыгы жоготот. Ал эми мурда өлгөндөр алардын руху эсинен танат. Мурда өлгөндөр бар, алардын руху эсинен танат. Бир дагы жандык калбайт. Бүт бардыгын Аллах субханаху ва таала бир заматта жанын алып коет. Бүт бардыгыны не кылат, жок кылат. Анан ушинтип нафака не болот? Кээ бир риваяттардан 40 жыл турат. 40 жыл турат, эч ким жок, жым-жырт. Бир да тирүү инсан калбайт, бир да жан калбайт. Хатта 4 периште калат, аларды да Алла таала эмне кылат? Жандарын алат. Алып туруп эч ким калбайт. 40 жыл, кээ бир риваяттарда 40 жыл Аллах субханаху ва тааладан башка эч ким жок. Анан ошол убакытта Алла таала айтат: "Лиманил мулкул яум." Чыныгы падыша ким дейт? Өлбөгөн, түбөлүккө калган чыныгы падыша ким? деп Алла таала сурайт. "Лиманил мулкул яум лиллахил вахидил каххар" деген жооп келет. Анда Алла таала өзү жооп берет. Иншалла кийинки сүрөлөрдө окуйбуз буларды Кудай кааласа. Демек не болду? Биринчи нафака болгондон кийин Аллах субханаху ва таала бүт жаны бар нерсени бүт баарын жок кылат, баардыгы эсинен танат, саиqa деп айтат шуну, өзүн жоготот. Жоготуп, бул кээ бир риваяттардан 40 жыл, кээ бир риваяттарда андан башка дагы эмелер келет. Абу Хурайра разыйаллаху анхудан 40 деген сөз келет.
Ана шәкірті сұрайды, 40 күн бе дегенде абайт дейді. Айт білбеймін дейді. 40 ай бе деген абайт дейді. 40 жыл бе деген абайт дейді, білбеймін дейді. Яғни ұмытып қалған айтып отыр, білмеймін деп сахабалар хадис риwayat қылғанда өте ихтият қылған. Өте ихтият қылған. Осына келген айтқан емес. Ошон үчүн кандай болсо сондай айткан, билбегени билбейм, унутканмын деп айткан. Ошон үчүн абайт деп 3 жолу не кылат, мен билбейм деп айткан. Бирок башка риwayаттарда келет, ал жерде 40 жыл. 40 жыл Аллах субханаху ва таала, жалгыз Аллах, бир дагы жандык жок, ушул дүйнө шары турат. Мына ушуну сайкатыл ула деп айтылат. Биринчи сурнай чалынганда бүт бардыгы өзүнү жоготот. Экинчи сумма нуфиха фихи ухра деп атат. Экинчи сурнай. Экинчи сурнай чалынганда адамдар сайка баъса бул. Кайрадан тирилтип алуу. Бул махшар майданына алып келинет. Махшарга алып келгенде экинчи жолу сурнай чалынганда кайра адамдардын бүт баары тирилип, инсандар, жаныбарлар бардыгы кайра тирилет. Бул баъса сайка жаса нафахатул баъса. Экинчи жолу сурнай чалынган, бул адамдарды кайра тирилтүү максатында болот. Кайра тирилтет. Мына ушуну Аллах субханаху ва таала кайра тирилтип, элдин бардыгыны махшар майданына алып келет. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн бул махшар майдасына чалынган экинчи сайка болот. Жумхур муфассириндердин көпчүлүгү айтат, сайка жана нафака эки жолу болот дейт. Эки жолу болот. Бирөөсү ушул биринчи онуфиха фис-сур фасайка ман фис-сама, биринчиси, экинчиси сумма нуфиха фихи ухра, бул махшардагы экинчи нафака болот дейт. Экинчи сурнай чалынышы дейт. Эки жолу болот дейт. Ал эми кээ бир муфассириндер бул сурнай 3 жолу чалынат дейт, кээ бирлер 4 жолу дейт. Кур'ан-ы Керимде дагы бир жерде Аллах таала айтат: "Онуфиха фис-сур ва нуфиха фис-сур фафази'a". Фафази'a деген сөз келет. Фафази'a ман фис-самавати ва ман фил-арз. Фафази'a дегенден нафахатул фаза дагы бар дейт. Чочуп кетүү, коркуп кетүү деген сөз. Түшүнүңөрбү? Бирок уламалар фази'a менен сайка бир эле маанада дейт. Ошон үчүн көпчүлүк уламалардын көз карашында эки жолу сур чалынат. Биринчисинде элдин бардыгы кыйрап жок болот, бардыгын Алла таалам не кылат, өзүн жоготтурат, сайка өзүнө кетип калат. Экинчисинде кайрадан тирилтип алат. Түшүнүңөрбү? Мына ушуну Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Керимде айтып атат: "Ва нуфиха фис-сур фа исфаса'iqa ман фис-самавати ва ман фил-арз". Көрдүңөрбү? Жана сурнай чалынганда асмандагы, жердеги бүт бардык жандыктар, жаны бар нерселердин бүт бардыгы өзүн жоготот. Өзүнү жоготуп өлүм абалына келет. Илля ман ша Аллах. Бир гана кимди Алла каалаган болсо. Кимди Алла каалаган болсо, ал ошол үндөн сакталып калат. Бул өтө коркунучтуу үн, бир эле үн чыкканда элдин бардыгы өлүп калып атат. Бирок ошондой учурда дагы Аллах субханаху ва таала өзүнүн кээ бир бенделерин не кылат экен? Сактап коет. Аларга баягындай сайка болбойт. Алар өзүн жоготпойт. Аллахын өзүнүн мукарраб бенделери болот. Кээ бир риwayаттардан мына ошол Микаил, Азраил, Исрафил, Жабраил алейхиссаламдар деп айтылат. Кээ бир риwayаттардан пайгамбарларды дагы уламалар кошкон жерлери бар. Аллах өзү билет. Илля ман ша Аллах. Алладан башка, Алла каалагандан башка бардыгы өзүнүн жоготот, акылын жоготот, бардыгы жерге айланып калат. Сумма нуфиха фихи ухра. Кийин экинчи жолу сурнай чалынганда фаизахум қиямун янзурун. Алар туруп чыгышат дейт. Кыям абалында, турган абалында, кыям мастар. Турган абалында янзурун. Оң тарафын, сол тарафын, алдын, аркасын бири-бирине карап таң калат. Эми каяка келип калдык деп таң калат. Баярда эле кабырда эле, кабырдан эле тургузуп эле махшарга элдин бардыгы канча миллиард болсо баарын топтоп бир жерге коюп койсо, бул өзү коркунучтуу акыбал болот. Ошол учурда фаизахум қиямун янзурун, Кур'анда Аллах сүрөттөп атат. Алар бардыгы бири-бирине караган абалда, оң тарафын, сол тарафын караган абалда туруп калышат дейт. Ушундай болот. Себеби адам баласын Алла таала эмне кылат? Кабырдан чыгарат. Я вайлатана ман бa'сана мин марqadina. Кур'анда эме айтат? Ким бизди кабырыбыздан чыгарды дейт. Ясинде окудуңар. Кабырдан Алла таалам чыгарып, бардыгыны махшар майданына алып келет. Бул махшар майданына алып келип, эми ошол жерде эсеп китеп болот. Махшар майданында эми эсеп китеп болот. Ошол жерде тараза коюлат. Ошол жерде ким ак, ким кара, кимдин жүзү жарык, кимдин жүзү кара, ким кафир, мусулман экенин ажырата турган жер ошол махшар майданы болот. Мына ушуну Аллах таала айтат: "Фаизахум қиямун янзурун".
Алар эмне кылышат? Туруп алып, бири-бирине карашат. Кыям абалында, турган абалында бири-бирине карап, таң калып, өтө кыжалат болгон абалда турган болот дейт. Андан кийинки аятта Аллах субханаху ва таала махшарды баяндап атат: "Ва ашрaqatil ardu bi nuri rabbiha. Ва ашрaqatil ardu bi nuri rabbiha." Жана жер жаркырайт, жалтырайт. Би нури rabbiha, Rabbisinin nuru менен. Эми Аллах субханаху ва таала махшар майданына Аллах тааланын хузуру болот. Аллах субханаху ва таала махшар майданына өзүнүн Аллах таала катышуусу болгондо, ошол учурда жердин бүт бардыгы жаркырайт. Түшүнүңөрбү? Жердин бүт бардыгы нурга толот. Мына ушуну айтып атат: "Ва ашрaqatil ardu bi nuri rabbiha." Rabbинин нуру менен жер жаркырап, жылтырап не болот? Нурлуу болот дейт. "Ва wuzi'al kitab." Анан не болот? Махшарда сенин амал китебиңди алып келип коюлат. 40 жыл, 50 жыл, 60 жыл, 70 жыл канча жашадың, ошол кылган амалың бардыгы жазылып атат. Ошол жазылган бүт бардыгы амалдарыңды алып келинет. "Ва wuzi'al kitab wa ji'a bin nabiyyin wa shuhada." Жана китебиңди алып келет, пайгамбарларды алып келет, күбөлөрдү алып келет. "Wa quziya bainahum bil haqq." Алардын арасында чындык менен, акыйкаттык менен өкүм кылынат. "Wa hum la yuzlamun." Аларга эч ким зулум кылбайт дейт. Демек, Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала бир эле аятта махшарды бизге сүрөттөп койду. Чыныгы Кур'ан-ы Карим ажайып китеп, Аллахтын китеби. Бир кыска аятта ошол ахвалдын бүт бардыгын сүрөттөп койду. Табаракаллах. Аллах субханаху ва тааланын китебинде ахсанул китеп, эч бир шек жок. "Ва ашрaqatil ardu bi nuri rabbiha." Демек, майданга келгенде элдин бардыгын тургузуп, элдин бардыгы махшарга келген учурда Аллах субханаху ва таала эмне кылат экен? Эми баягы жер нурга толгон учурда Аллах таалам биринчи "Ва wuzi'al kitab." Кылган амалдар алып келинет. Падышанын астына ар кимди алып келип коюлуп атат эми. Таразыга алып келип атат. Ошон үчүн кылган амалдарды алып келип коюлуп атат. "Ва wuzi'al kitab." Түшүнүңөрбү? Амал китебибизди алып келип коет. Биринчиси Аллах субханаху ва таала. Экинчиси "Ва ji'a bin nabiyyin." Пайгамбарларды алып келинет. Пайгамбарларды алып келинет. Пайгамбарлар келип күбөлүк көтөрөт. Ооба биз жеткизгенбиз дейт. Элдери күбөлүк көтөрөт. Умматы Мухаммад саллаллаху алейхи ва салlam күбөлүк көтөрөт. Биз жеткизген пайгамбарлар билебиз деп пайгамбарлар келип күбөлүк көтөрөт. "Ва shuhada." Күбөлөр алып келинет. Күбөлөрдү баарын алып келинет. Күбөлөр билесиңер, сен намаз окуган жериң күбө. Сен кийген кийимиң да күбө болот. "Hatta tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Сенин колуң, бутуң бүт баары сүйлөйт, күбөлүк көтөрөт. Аллах субханаху ва таала күбөнүн баарын түр-түрү менен алып келип салат. Түр-түрү менен эмнеге болот? Бизге күбөлөр келет баардыгы. Жер күбө, асман күбө, окуган жериң күбө, кийген кийимиң күбө, колуң күбө, бутуң күбө, бүт баардыгы күбөлүккө өтөт. Көрдүңөрбү? Эми күбөлүк өткөндөн кийин "Ва quziya bainahum bil haqq." Акыйкат менен, чындык менен эми өкүм кылынат. Бул аятта Аллах субханаху ва таала өзүнүн адилеттүү экендигин гана көрсөтүп атат. Болсо Аллах таалам күбөлөргө алып келбестен туруп эле, эч кимди алып келбестен туруп эле, сен бияка бар, сен бияка бар, акысы бар. Сен бейишке киресиң, сен дозокко барасың, акысы бар. Бирок Аллах субханаху ва таала акыйкатты көрсөтүш үчүн, ошол адилеттүүлүктү сүрөттөш үчүн, көрсөтүп коюш үчүн Аллах таала мындай кылат. Бир адамга миңдеген күбөлөр алып келинет. Эч каяка бара албайсың эми. Дүйнөдө алдап коюшуң мүмкүн, жалган айтышың мүмкүн, эмне кылышың, качып кетишиң мүмкүн, пара беришиң мүмкүн, башка кылышың мүмкүн, бирөөгө көрбөй калышы мүмкүн, күбө жок болуп калышы мүмкүн. Бирок ал жерде андай сүрөттөр болбойт. Андай сүрөттөр болбойт. Мындай десең экинчи нерсе, мындай десең экинчи нерсе, бүт бардыгы тайяр турат. Өзү колуң айтып берет, тилиң айтып берет, көзүң айтып берет, башың айтып берет, тилиң айтып берет, бутуң айтып берет. Эч каяка бара албайсың. Мына ушуну Аллах таала айтып атат. Ал китеп, амал китептери коюлат, жана пайгамбарлар келет, шухада күбөлөр келет, аларга чындык менен өкүм кылынат дейт. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн туугандар, бул дүйнө оюн күлкү эмес. Бул дүйнөдө болуп аткан нерсе бүт баары жазылып атат. Жашообуз, ар бир адам өзүнүн жашоосун жазып атат. Ар бир адам өзүнүн жашоосун жазып атат. Акыйкат ушундай. Эртең келгенде ошону баштан аяк коюп берет. Иншалла бүгүн кичинекей билешке болот, билесиңер, ошо менен адамдарды аңдыгандар алып келип коюп коет бир жерге. Ошо камера менен аңдыйт дагы анан бүт жашоосун тартып алып көрсөтөт. Кудду ошол нерсе болуп атат. Кирамен катибин.
Эки керам катибин, эки фериште жазып атат, башка эле жазып атат. Эчтеке кыла албайбыз. Кыямат күнү келгенде Аллах субханаху ва таала мына деп китеп ташып коюп коет. Бабузиал китап. Китеби мындай ачып коюлат. Пайгамбарлар күбөлүк өтөт, башка шухада азыр айттык, шахидтердин баардыгы өткөндөн кийин эчтеке кыла албайсың. Ва кузия байнахум бил хак. Чындык менен гана өкүм кылынат. Чындык бир гана ахиретте тургандар. Бул дүйнөдө чындык жок. Бул дүйнөдө чындык жок. Бул дүйнөдө адам баласы кыянаттык кылат, чындык кылбайт, алдоо менен, паракорлук менен, башка менен кутулганга аракет кылат. Бирок чындык жок, зулум көп болот. Ахиретте чындык менен өкүм кылынат. Ва хум ла юзламун, аларга зулум кылынбайт. Зулум кылынбайт. Зулум кылынбайт дегени бир адам кылбаган күнөөсүнө жаза тартылбайт. Бир адам бир амал кылган болсо, ал амалдын соого берилбей калбайт. Ушул ва хум ла юзламун. Ким кыпындай жакшылык кылган болсо, анын дагы соогун Аллах Таалам берет. Кыпындай жамандык кылган болсо, анын дагы соогун берет. Бирөө күнөө кылган болсо, ал күнөөсүгө Аллах Таалам кошуп азап бербейт. Не күнөө кылды, ошону гана берет, андан ашыкча кемитпейт. Мына ушуну Аллах Таалам ва хум ла юзламун, аларга зулум кылынбайт деп баяндаган. Аларга эч качан кыпынчалык зулум кылынбайт. Бир жолу Айша энебиз разияллаху анха жүзүм жеп отурса, эчтен бирөө сурап келет. Кайырчылар болот, кайырчылык кылып сурап тиленип келет. Анан 2 дана же 1 дана калган болот. Анан кызматчысыга ушуну апарып бер дейт. 1 дана жүзүмдү, 2 дана жүзүмдү апарып бер дейт. Кызматчысы баягындай ушунда берсе болобу деген таң караганда айтат. Ушул аятты окуйт. Ва май я'мал мисқала зарратин хайран яра. Ва май я'мал мисқала зарратин шарран яра. Ким кыпынчалык жакшылык кылса, соогуну көрөт. Кыпынчалык жамандык кылса, соогуну көрөт. Ошон үчүн 1 дана жүзүм болсо дагы Алла жолунда бердиңби, аны соогун аласың. Ва хум ла юзламун. Эч ким зулум кылбайт. Ва хум ла юзламун. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн хадистерде келет, бир адам не кылат? Бир аял бир итке суу берип, бейиши кирип кетет. Болгону бир ит махлук, ошого суу берет, ошо менен Алла Таалам бейиши киргизип берет. Хадисте келет, бир аял мышык багат, мышыкты байлап коет, камап коет, суу бербей, тамак берип өлүп калат. Ошонун негизинде тозокко түшөт. Ошон үчүн бейишке, тозокко киргизе турган амалдар көп. Кимисинен Кудай билет. Бирок ошол мышык болобу, кичинекей бир ит болобу же башка махлук болобу, бүт бардык кылган ишинин бардыгы ал не болот? Жазылып турган болот. Ал махфуз болот. Кыямат күнү келгенде билинет. Ва хум ла юзламун. Аларга зулум кылынбайт. Аларга кыпынчалык зулум кылынбайт. Кийинки аятта Аллах Таалам ушундай айтат: "Ва уффият куллу нафсин ма амилат, ва хува а'лам бима яф'алун." Ва уффият куллу нафсин ма амилат. Ар бир амалдын, ар бир инсандын не амал кылган болсо, ошол кылган амалдары толук берилет. Кылган амалынын соогу дагы толук берилет, кылган күнөөсүнүн дагы жазасын толук алат. Ва уффият куллу нафсин ма амилат. Көрдүңөрбү? Ар бир нафс не кылган болсо, ошонун жазасын толук алат. Ва хува а'ламу бима яф'алун. Алар эмне кылгандан толук кабардар. А'лам, жакшыраак билет. Алла билип турса дагы, Алла Таала эмне кылган? Аларды таразыга коюп, аларга күбө алып келип, аларды адилеттүү таразыны коюп отуруп, анан кийин файсала кылат. Бул Алланын хикматы, Алланын сыры. Түшүнүңөрбү? Ошону айтат. Алла билет, күбө болбосо да билет, тигилер айтпаса деле билет. Алла баарын билип турат. Алламул гуюб. Бирок ошондой болсо дагы, ва хува а'лам бима яф'алун. Алар кылган нерселерден кабар болсо да, билсе дагы, Алла Таалам кыямат күнү таразаларды коюп, элдерди алып келип, андан кийин өкүм чыгарат дейт. Түшүнүңөрбү? Демек Аллах Субханаху ва Таала кыяматта өзүнүн адилеттүү өкүм кылышы кандай экенин сүрөттөп, ушунду баяндап берип атат. Андан кийин кафирлардын ахвалы кандай болот? Кийинки аятта Алла Таала айтып атат: "Васиқаллазина кафару ила жаханнама зумара." Кафирларды жаханнамга топ кылып айдап алып келинет. Айдап, уруп, түртүп, сүдүрүп алып келинет жаханнамга. Хатта иза жауха. Алар жаханнамга келгенде футихат абуабуха. Жаханнамдын эшиктери ачылат. Ва кала лахум хазанатуха. Аларга казыначы, жаханнамды караган фериште айтат экен, медеп: "Алам я'тикум расулун минкум ятлуна алейкум аяти раббикум." Силерге өзүңөрдөн пайгамбардын, Алланын элчиси келген жокпу же өзүңөрдөн бир адамдар келип Алланын аяттарын окуп эскертпедиби, жана ушул күндө эскертпедиби десе, "Калу бала."
esketken, aytkan. Walakin haqqat kalimatul azab alal kafirin. Biroq Allah'ın sözü kafirlarga vacip bolup kalgan degen sözü aytışat. Yani etiraf kılışat. Bu ayattan Allah subhanahu wa ta'ala mahşar maydaniga kafirlar kantip kelet, şunu bayandap atat. Kafirlardı Allah subhanahu wa ta'ala mahşar maydaniga, andan keyin jahannamga top kılıp alıp barat. Zumara degen söz, balдар, bu cemaat degen söz. Biz mınav ayatты mezimiz süremiz Surat-ı Zumar. Başında aytkanbız Zumar süresidir. Uşu Zumara degen sözü negizde alıngan. Şunu top degen söz. Allah subhanahu wa ta'ala kafirlarda cemaat kılıp cehennamga alıp barat. Musulmanlarda keyin ayette gelip cemaat kılıp barat. Sebebi Allah Taala kılmışkerlerdi bölöt. Hazır dile ошондой камаганда кылмышкерлерди bölöt. Алардын ар кимдин өзүнүн кылмышына жараша бөлүп түрмөгө апарып тыгып салат. Куду ошондой эле Allah subhanahu wa ta'ala кыяматта, махшарда, дозокко алып баратканда алар кылмышкерлерди бөлөт. Бирөө кафир, бирөө муртат болгон өзүнчө бир жамаат болот. Мушрик өзүнчө бир жамаат болот. Дагы башкасы өзүнчө бир жамаат болот. Адам өлтүргөн өзүнчө болот. Уурулар өзүнчө болот. Зына кылгандар өзүнчө болот. Каракчылар өзүнчө болот. Кыскачы ким кайсы жамаат менен жүргөн болсо, кандай абалда болгон болсо, алардын баардыгын бөлүп, анан Алла Таала эмне кылат экен? Жамаат кылып дозокко апарат. Түшүнүңөрбү? Жамаат менен. Ошон үчүн айтат: "Ал-мар'у ман аhabba." Жакшы адамдарды жакшы көрүш керек. Болбосо жаман адамдарды көрүп жаханнамда чогуу болуп калгандык эң жаман нерсе. Алла сактасын. Анан эмне кылынат десе, буларды алып барылат. Аларды алып барганда wasiqallazina kafaru ette баягы аларды сүдүрөп, жолдошо аларды артынан кууп, уруп алып барылат деген сөз. Аларды уруп, түртүп алып барылат жаханнамга. Зумара жамаат кылып, hatta iza ja'uha. Алар ошол жаханнамдын астына келгенде Futihat abwabuha. Jahannamdın eşikleri açılat deydi. Jahannamdın eşikleri açılat degeni bayağı bilesingерби? Negisi türmölөр жабык болот. Jahannamda жабык болот. Бирок баягы кафирлар, жаханнамийлер келгенде алар киргизиш үчүн açыlat. Машинен жакын аппараттагын алар киргизип салат, кийин кайра жаап салат. Куду ошондой кылып буларды алып бараттагын жаханнамдын оозуна барганда абвабуга, эшигине, дарбазасына астына келгенде жаханнам ачылаттагын аларды киргизип туруп кайра жаап салат. Кайра аларды жаап салат. Түшүнүңөрбү? Кур'ан-ы Керимде Алла Таала айткан Кур'анда аят бар. Ошон үчүн буларды кайра жаап салат. Мына ушуну Алла Таала сүрөттөп атат: "Wasiqallazina kafaru ila jahannama zumara." Kafirlарды жаханнамга алып барылат топ кылып. Hatta iza ja'uha futihat abwabuha. Алар алып келгенден кийин жаханнамдын эшиктери ачылат. Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Бул аларды илатыш үчүн, алардын дагы кайгысын күчөйтүш үчүн айтат. Билет, несе дагы нерселерге келбедиби, ушул күн бар деп айтпадыбы, ахирет бар деп айтпадыбы, эмнеге мындай болдуңар деп аларды коркутуш үчүн, аларды кыйнаш үчүн ушундай сөз менен хазана, яни ошол жаханнамны караган кызматчылар буларга кайрылат. Алам я'тикум расулун минкум يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. Ушул күндөрдү эскертип силерге коркутпадыбы дейт. Qalу бала. Алар айтат хак. Алар келген, пайгамбар келген, сахаба келген, табиин келген, андан кийин өзүм заманымда алымдар келген, талабалар келген, даватчылар келген, ата-энем айткан, досторум айткан деп бүт бар этирап кылышат. Жөнөкөй Qalу бала деген мана ушул. Ооба келген айткан. Бирок эмне дейбиз? Walakin haqqat kalimatul azab alal kafirin. Biroq azab kalimasi, azab emin kafirlarga vacip bolup kaldı deydi. Emin Allah Taala la anna jahannama minal jinnati wan nas ecma'in degan ayeti var. Albatta sözsüz men jahannamды jinder menen, adamlar menen tolturam degan ayet var. Ошон үчүн ушул бизге тагдырда жазылып калыптыр. Биз жаханнамга түшүп калдык эме деп этирaf кылышат. Түшүнүңөрбү? Бул үзүр эмес, этирaf кылып ататтар. Калуу бала этирaf кылабыз. Каталык иттик бизден кетти, күнөө бизден кетти. Биз ушуга өзүбүз татыктуу болуп калдык деп өздөрү этирaf кылышат. Демек, не болду? Куфрун дуна куфр.
Kafirlar birde bolboyt. Oşo kafirlardy dagы Allah Taala bölüp jahannama düşüp turgandardын baарын bölüp günөөsүнө жараша алып барып анан ахиретте аларды түрткөн абалда, кууган абалында, кордогон абалында барып дозокко киргизип салат. Түшүнүңөрбү? Кийинки аятта мусулмандар кандай болот? Алла Таала баяндап атат. Keyingi ayatda qila dukhulu abwaba jahannama khalidina fiha. Ayat ulanısında ayttat. Alarga aytılınat. Emi jahannamdın eşiklerine kirgile, jahannamga kirgile. Khalidina fiha. Al jerde tübөлүккө каласыңар. Fa bi'sa maswal mutakabbirin. Mutakabbirlerдин бара турган жери өтө жаман дейт. Эми текебир болгон адамдардын бара турган жери өтө жаман. Эми ошол жерге барасыңар. Ал жерде tübөлүккө каласыңар деген аят. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala dozok eylerinin 3 sıfatını koyuyor. 3 sıfat ayıra köp gelet. Dozok vergenlerin başında 3 sıfat var ballar. Birincisi kafirin, ikincisi mutakabbirin, üçüncüsü zalimin. Şu 3 sıfatda Allah Teala aytar. 3 sıfatı var adamlar koyunca dozoka giret. Birinci kafirin, kafirler. İkincisi mutakabbirin. O yüzden Kur'an'da dağın fe bi'se masvel mutakabbirin diyor Allah Teala. Mutakabbirlerden, kibirli adamlardan, tekebbir adamlardan bara turgan jeri öte jaman degen ayat. Üçüncüsü zalimin dep kelet, köp kelet. Oşon üçin 3 nerse eng jaman sıfat. 3 sıfatı bar adam köpünçe dozokko düşüp kalat, Allah saktasın. Kafirlar düşüp kalat, al-yazu billah. Kede musulman dile takabbur bolgon bolsa, takabbur sebepten düşüp kalat. Kibirdin sebebinен düşüp kalat. Kede musulman dile zulüm kılıp düşüp kalat, Allah saktasın. Aslında bu kafirlarga aytılgan sıfat, biroq musulmanda dile oşol sıfat tabılıp kalsa, kandaydı bir dengelde al dagın dozokko düşüp kalışı toluk ihtimali var. Allah barı saktasın. Oşonun üçün korkutugan nerse kibir jaman oru. Şaytanda dagın şaytan kılgan orusu kibir da. Aba vastakbar ve kana minel kafirin. Aba vastakbar ve kana minel kafirin. Demek kibir öte jaman oru, oşo kibirdin negizinde şaytan dagın Allah'ın rahmetine kovulgan. Bu jerde Allah Teala aytып atat, başında kafaru dedi. Vasiqallezine kafaru ayağında fa bi'sa maswal mutakabbirin деп atat. Demek kibir jaman oru. Allah Teala barı saktasın. Andan keyin musulmanlardan ahvalı kanday bolot? Allah Subhanahu Teala musulmanlara bayandap atat. Vasiqallezine ittaqaw rabbahum ilal cenneti zumara. Jana Allah'dan korkon takvalı adamlar cennet beşi kelişet deyit. Zumara, cemaat bolup. Ularda top bolup, cemaat bolup kelişet. Hatta iza ja'uha ve futihat abwabuha. Jana alar kelgende, alardan kelişinden aldın ele, beştin eşikleri açık kutup alat deyit. Ve qala lehum khazanatuha. Alarga dagın bayağı kızmatçı, beşte durgan kızmatçı ferişte hayırlat eken. Selamun aleykum birincisi. Allah'a selege salamın bolsun. Allah'ın selege tınçlığı bolsun. Tibtum taza oldunlar. Taza insansınlar. Fadkhuluha halidin. Emi jirgap kirgile. Jirgagan avalında, tüvölük kirgile degen öküm menen hayırlat eken. Demek vasiqallezine ittaqaw rabbahum ilal cenneti zumara. Жақсы insanlardı, Allah'dan korkan insanlardı dağın Allah Subhanahu wa Taala beşike top kılıp girgizet devadat. Oşonun üçün kıyamatga kelgende cemaat bolat. Birinci peygamberlar cemaati bolat. Peygamberlar öz cemaati menen kiret. Sahabaların cemaati bolat, tabiinlerin cemaati bolat, mujtahidlerin cemaati bolat, alimlerin cemaati bolat, qarıların cemaati bolat, dailerin cemaati bolat, namaz okuganların cemaati bolat, oroza kalmaganların cemaati bolat, baylardın, bereşenlerin cemaati bolat, kıskası cemaat bolat. Kim qaysı tarmakta köp emgek kılgan bolsa, oşol cemaat menen çoğu bolat. Allah Subhanahu wa Taala oşol cemaat menen çoğu büt barını ne kılat eken? Beşi kirgizet. Düşünüңөрбү? Oşol üçün hadiste kelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, kıyamet günü kelgende kim bir eşten kirsele al bakturu deydi. Biroq Peygamberimizden soraşat, ya Resulallah, Hazreti Abu Bakr radıyallahu anh so'raydi. 8 eşten eşiginden kirgen adam var mı degende, "Naam" deydi. "Ve arju an takuna anta" deydi. Oşol sen boluşunu ümit kılaman degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Abu Bakr radıyallahu anh'unu 8 eşiginin bardığı kütüp alat. Kelsin, menden gelsin dep. Anın sebebi Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh camia insan bolgan. Büt bardık İslam'da büt bardık tarmağına en köp salam koşkan adamların birisi. Birinci başında duran insan. Oşonun üçün bardık menden gelsin sebebi babun yuqarılahu Rayyan, Saimun, bayağı namaz okugan, tövbe edip erkin bölünüp de
Ular içinde büt barığına salım bolğan üçün ar bir eşigi çakarat Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh'unu menden gelsin, menin astından girsin dep. Anın astından kelgendagi şarafat da. Bundan bilinet kim kaysa amalды köp kılsa, oşol eşikten çakırılat inşallah. Anı menen koşo, kaysı cemaat menen bolsa, oşol cemaat menen çakırılat. İnşallah sizler davatga çıkıp davat kılasınlar inşallah. Davatçılar turgula kirgile degende inşallah davatçı menen giresiңер. Alımlar turgula degende alımlar menen giresiңер. Qarılar turgula degende qarılar menen giresiңер. Bereşenler turgula dese bereşenler menen giresiңер. Allah yolunda tövbe kılgan, günödөн tıygan özüңөр dese, oşol menen giresiңер. Başkası kimdi kantip çakırgan bolsa dagın laqad faza fawzan azima. Çakırdı böyle kirip ketseň, oşul baktırуу insan. Oşul çınıgı baktırуу insan, çınıgı insan baktırуу. Ve men zuhziha anin nar ve udkhilal cenne faqad faz. Ve men zuhziha anin nar. Dozoktan alыс bolup ve udkhilal cenne beşe girseň faqad faz. Kur'anda aytkan çınıgı baktırуу uşul degen. Çınıgı baktırуу uşul degen. Oşon üçin Allah aytyp atar. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Allah'tan korkan takvalı adamlar dağın beşike, Rabbilerin beşinde ne? Cemaat bolup girişet. Cemaat bolup girişet. Hatta iza ja'uha. Allah dağın beşinin aslına kelgende. Birinci mahşer bolot. Andan keyin balдар pul sırat bolot. Pul sırat köprüsü. Sırat köprüden ötkөндөн keyin anan beş gelet. Bilip algıla. Şunlar bu. Hatta iza ja'uha. Oşol bayağı neden aşıp neden? Köprüden aşıp ötüp kelgenden keyin ve futihat abwabuha. Bu yerде vav var. Kafirlarda vav yok. Gördüңөр mü? Ekön ayırması var. Al yerde vasiqallazina kafaru ila cehenneme zumara hatta iza ja'uha futihat. Vav yok. Bu yerде ve futihat. Bu vav haliye. Arap dili şunday vahid dil. Birle söz menen çoğul manan düşünür koyat. Düşünüktü mü? Birle tamga menen Allah Taala köp nерсе düşünür koyat. Kur'an-ı Kerim'de kafir menen musulmanга aytılgan sözdün birle sözler koldanıp atat. Bирок bir tamga menen Allah Taala çoğ manany özgörtüp koyup atat. Wa futihat wa haliya. Wa qad futihat lahum abwabuha. Bette qad mahzuf. Alar kelgende şunday ahvalda gelişet. Alar kelgenge şeyin ele beýiştin eşikleri açılıp, daýardalyp turgan degen söz. Sebebi ne bolat? Bul beýiş bular kütüp alat musulmandardy. Bilesiňer, öýüňe konok kelse, konok kelişden aldın öýüňi tazalaysın, jinaysın, kütösün, eşikleri açasın, darazany açasın, büröt koyup koýasın, balaňdy, şagirdini biröwünde kütüp kelip atat. Bu i'zaz, ihtiram, urmatsı menen kelgende ne? Kelgiňiz dep darazadan alıp giresin. Darwaza açyk durat giresin. Ahli cennany Allah Taala söýüp atkanda, baýandap atkanda uşul sypatyny aýtyp atat. Alar kelgende jönle gelbeyt. Hatta iza ja'uha. Alar kelgende pürfratdan ötüp ve futihat abwabuha. Ay ve laqad futihat abwabuha. Şunday ahvalda gelet. Alar kelgende ne bolat eken? Alarga daýandalgan beýiştin eşikleri büt bardygy açyk awalynda. Açylgan awalda alar kelişet. Ve futihat abwabuha ve qala lahum khazanatuha salamun alaykum. Bayağı kütüp algan adam istikbal deysiňer ha. İstikbalda turgan adam eleyt eken kazanaçy bayağı ferişte salamun alaykum. Birinci assalamu alaykum. Allah'ın tinçligi bolsun, Allah'ın salamı bolsun deyt. Tibtum. Sizler taza bolup keldiňer deyt. Günöden tazalanyp, dünýede taza jürdiňer, Allah Taala tazalap sizlerdi, beýişke alıp geldi. Fadkhuluha halidin. Emi beýişke tübölükke kirgile deyt. Tübölükke beýişke kirgile dep alarga süýünçi habar berdi. Demek ne oldu? Allah Subhanahu Teala kafirler gelgende aytdı. Kafirler gelgende futihat abwabuha açıp girip cevap koyuyor. Aleyhim min narun mu'sada. Kur'an'da gel. Ale musulmanlarga aldınala eşikleri açık, beýiştin 8 eşigi açık, kütüp alıp alardı. Kursan boğun avalında hoş geldiniz, selamun aleykum, tibtum dep ferişteler kütüp alat deydi. Şunu da sığarby? Bu Allah Taala'nın bergen nimet. Bирок Kur'an-ı Kerim bu Allah'ın ajaýyp kitebi. Mahşardan tüz ele kirip ketken adamlarga kelgende amanu degen jeri jok. Gördüňerbi? Kafaru menen negisi köpünçe amanu koldanat. Açan kafaru dese amanu deyt. Bирок mahşardan tüz beýişe kirip turgandar kelgende Allah Taala aýtdy: "Wasiqallazina taqaw rabbahum." Wasiqallazina amanu degen jok.
Ошон үчүн уламалар айтат, бул жерде такбалуу адамдар, Алланын достору, такбалуу, Алладан коркуп жашагандар, алар макшардан эле түз бейишке кирет. Ал эми иман келтирип, иман эле бар, ат эле мусулман, дүйнөдө мусулманмын деп Аллага баягыда ибадат кылбай, намаз окубай, башка иштерге алек болуп жүргөн адамдарга фавран түз бейишке кирет деген вада жок бу жерде. Ал эсеп китеп болот, Алла сактасын, кокус жазасын алыш үчүн жаханнамга түшүп калышы да мүмкүн. Жаханнамга түшүп, жазасын алып, тазаланып, кийин чыгышы да мүмкүн. Куран айтпайт. Алла Тааланын китебинде ар бир сөзүндө сыр бар. Ошон үчүн карасаңар, васиқаллазина тақау раббахум деп атат. Алладан коркуп, такбалуу жашоо ыктыяр кылгандар, алар бейишке барат. Зумара, жамаат болуп, эми ушуларды бейишине алдын ала күтүп алат деп атат. Ушулар. Васиқаллазина аману деген жери жок. Ошон үчүн иман менен кошо такбалык өтө зарыл. Иман менен кошо такбалык өтө зарыл. Эгер иманың эле болсо, такба болбосоң, анда духулу аввалин болбойт. Биринчилерден болуп бейишке кире албайсың. Алла кылбай калат. Алла Таалам баарыбызды эсеп китепсиз духулу аввалин биринчилерден бейишке киргизсин. Алла Таалам кадыр зат. Бирок Курандын шарты ушундай болуп атат. Васиқаллазина тақау раббахум илал джаннати зумара. Алладан корккондорду, Раббилерден корккондорду алып келинет дейт бейишке, зумара, жамаат кылып. Хатта иза жауха ва футихат абвабуха. Аларды алып келгенден кийин, келгенде вау халия ушундай абалда келет, алар үчүн бейиштин эшиктери ачылган абалда болот. Ва кала лахум хазанатуха саламун алейкум. Ошондо казыначы, бая кызматта турган, истикбалда турган фериште айтат экен, саламун алейкум. Силерге Алланын саламы болсун. Алланын тынчтыгы болсун. Тибтум. Силер тазасыңар, тазаландыңар. Дүйнөдө таза абалда жашадыңар. Тибтум фадхулуха халидин. Эми бейишке түбөлүккө киргиле. Эми бейишке түбөлүктө болосуңар, ал жерден чыкпайсыңар дейт. Эми алардын жообу эмне болот? Ва қалу алхамдулиллахи аллази садақана вa'dah wa awrasana al-arda natabawwa'u minal jannati haythu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Wa qalu alhamdulillah. Ошондо бейишке кирген мусулмандар бар айтышат. Алхамдулиллах. Аллага шүгүр. Бардык мактоолор Аллага болсун. Аллази садақана вa'dah. Ушундай Аллах бизге кылган вадасыны чындыкка чыгарды. Яни айткан вадасын аткарды. Алла Таалам жакшы амал кылсаңар, жакшы жашасаңар, Кудайдан корксоңор, бейишке киргизем, бейиш деп атпады беле. Ошол көргөндөн кийин мусулмандар эми дейт экен, садақана вa'dah, Аллах вадасын чындыкка чыгарды. Айтканы хак экен. Ва аврасанал арза. Бизге ошол арза мурат, алиф лам лил ахд. Бейиштин жери. Бизге ошол бейиштин жерин эмне кылды? Мирас кылып берди. Эми биз татыктуу эмеспиз деп Алла Таала өзүнүн тарафтан эмне кылды? Мирас кылып берди. Натабаввау минал джаннати хайсу наша. Эми биз бейиштен каерден кааласак орун алабыз деген сөз. Бейиштин кайсыл жеринен кааласак орун алабыз деген сөз. Натабаввау минал джаннати хайсу наша. Фа ни'ма ажрул амилин. Амал кылгандардын амалы, ажыры шундай эң жакшы болот деген аят. Демек, алар Алла субханала таала аларды сыйлап бейишке киргизгенден кийин мусулмандар дагы биринчи алхамдулилlah деп жооп беришет. Аллага шүгүр деш керек. Ошол бирөө жакшылык кылса, ага шүгүр кылыш керек. Ошон үчүн Алла Таалам жакшылык кылды. Алар дагы алхамдулилlah бардык мактоолор, даңктардын бардыгы Аллага болсун деп жооп берет. Ошон үчүн алхамдулилlah бул аввалдагы, ахырдагы ар дайым айтыла турган сөз. Алар сүйүнгөндөн алхамдулилlah деп туруп, Алла Таала айткан вадасын аткарды, бизге бейишти берди. Натабаввау минал джаннати хайсу наша. Эми жаннаттан биз каалаган жерибизде жашайбыз деп атат. Билесиңер, эң төмөн даражадагы мусулманга, акыркы бейишке кирген мусулманга бул дүйнөдөн 10 эсе чоң бейиш берилет. Мына биз жашап аткан дүйнө шаары бар го, ушундан 10 эсе чоң эң акыркы бейишке кирген адамга берилет. Эми аввалдыңлардын, пайгамбарлардын, эң алгачкы адамдардын бейишин тасаввур кыла албайбыз. Мүмкүн эмес.
Эми айтып атат, "Натабаввау минал джаннати хайсу наша" дегени каалаган жерде жашайбыз дегени, 5 аябай чоң болгондон кийин каалаган жеринде жашайсың. Адамдар бар го, бейиште түбөлүк болсо жергип калбайбыз деген суроо беришет да. Түбөлүк болсо жашай берсең, өлбөсөң жергип калабыз го деп. Жок, жерикпейсиң. Сен кичинекей эле мисалы 50 неме, кичинекей үйүң болот, 2 комната, 3 комната. Жерикпейсиң го. Туурабы? Ошондон жерикпей жашай бересиң. Өлгүң келбейт. Ошон кичинекей нерсе ал. Туурабы? Мындай жер шаарын ичинде десең, он нерсенин астында ал жок нерсе да, нукта кичинекей. Ошондон өлгүң келбейт, чыккың келбейт. Ал бейиш, ал эң азы, эң кичинекей бейиш бериле турганы бул дүйнөдөн, жер шарынан канча дүйнөдөн 10 эсе чоң. Эми Алла Таала айтат, каалаган жериңде. Каалаган жердеги маанасы не деген? Уламалар айтат, каалаган жерге жашайсың. Кээде ысык жерди каалаган келет, мисалы дүйнөдө жашасаң каалаган жеринде. Кээде Африкага барып жашаган келет, кээде Европага, кээде Меккеге, кээде Австралияга, кээде Америкага, кээде Россияга, каалаган жер. Жүрө бересиң, ар жерде үйүң болсо айланып жүрө бересиң. Бейиште дагы ушундай деп атат. Ал каалаган жеринде жашайт. Натабаввау минал джаннати хайсу наша, бейиштин каалаган жеринде каалаганда жүрө бересиң. Бүт бар сенин мүлкүң. Сага жасалган. Каалаган жериңде өзүң жыргап жашайсың деген сөз. Bir manası şu. İkinci manası "Netabawwa'u minel cenneti haysu nasha" mufassirinler aytar. Emi özünün beyişte turup ikinci beyişte dagı bara alat dep atat. Özü başka dengelde derecede bolup kalsa, üstündeki beyişti dagı körө alat. Aga da barsa bolat deyt. Hadiste kelet, beyiştin arasındagı üstündeki beyişteki adamdары баягы бизге мынау жылдыз көрүнөт го, ошондой көрүнөт дейт. Бирок кимдин бейиш экенин билип турасың дейт. Peygamberlerin beyişi, sahabaların beyişi, Abu Bakır'ın beyişi, Umar'ın beyişi, Osman'ın beyişi degende bir turasın. Allah'a barıp kelgende ruhsat verilir. Netabawwa'u minel cenneti haysu nasha. Hadiste gelet bir sahaba aytat, "Ya Resulallah, men sizni aябай жакшы көрөмүн" дейт. Sahabalar peygamberimizge aşık bolgan. "Ya Resulallah, men sizni жакшы көрөмүн" деген. "Sizni көрө албасам чыдай албайм" деген. "Мешитке келем, намазга келем, sizni көрүп кетем, үйгө барганда сизди эстеймин, анан сизди көрөм деп кайра келемин" дейт. "Сизди көрүп benim yüreğim tinçlanat, rahat alat" deydi. Anan oylanom deydi. Erteң men ölüp kalsam, siz de ötüp ketseniz dünödön, anan beyişte silerdi makamыңар öte biyik deydi. Men epte beyişe girsem, anan silerdi kantip görömün. Beyişsiz jok, mağa beyiş tatıbayt deydi. Şunday söz aytат. Siz jok, beyişte kanday bolat? Men silerdi makamыңар biyik, peygamberlerin makamı biyik bolat da. Men pasqa derede beyişte olam, kanday olam degende Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, "Siler kelseňiz bolat" degen. Hadistin mazmunu oşol barıp kelip ziyaret kılsa bolat degen. Oşonun üçin inşallah kim peygamber ziyaret kılam dese Allah Taala mümkünçülük beret beyişte. Allah'ın didarını görösün, peygamber didarını görösün, sahabalardı görösün, kimdi kalasan görösün. Tuğan durgun görüngese göresin. Aylanın gese aylanasın, tünümerbe. Asjeymin toyunayım desen barıp dostlarımın asjeysin, toyunayısın, kalağını kılasın. Hadiste, Kur'an'da "Netabawwa'u minel cenneti haysu nasha." Kadınlarba, kalagan jeriňerden jay alasıňar, kalagan jeriňerde jaşaýsyňar dep Allah Subhanahu wa taala. Alem dozoktan da emes. Dozoktan da emes. Kamap koýot, baylap koýot, jıldırbayt. Oşol jerde gana kalasın. Tübölük. Aliyazubillah. Allah öz saktasın. Oşon üçin Allah dozok jaman nerse, Allah baro saktasın. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Allah aytışat eken, bardyk maktuba Allah'a olsun, al bizge kılgan vadasyny çyndyqqa çygardy, wadasyna turdu, bizge beyişti, miras kılıp berdi. Emin beyişten kalagan jerinden orun alabız. Fa ni'ma ajrul amilin. Amal kılganlardan, jakşı amal kılganlardan ajrı uşunday jakşı bolat dep Kur'an aytyp atat. Andan keyin mahşardan suretini Allah Taala mahir ayatda da bayandap atat. Al mahşar kanday awalda bolat? Ahir ayatda bayandap atat. Wa taral malaikata haffina min hawlil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa quziya baynahum bil haqq. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Jana körösün feriştelerdi arştın atarafında, aylanasında arştı orap algan awalda körösün. Jana alar Rabbilerini tasbih aytkan awalda körösün. Aların arasında çındık menen hüküm kılınat.
Жана айтылынат акыркы сөз Алхамдулиллахи Rabbil Alamin. Бардык мактоолор Rabbil Alaminге болсун деп айтылынат деген аят. Ушул аят менен Зумар сүрөсү аягына чыгып атат. Яни махшар баяндап атат. Махшар келгенде, махшар майданы келет, элдин бардыгы турду азыр айттык. Важи абин набийин ва шухада ва кузия байнахум бил хак ва вузия ал китаб. Бүт бардыгы болуп атат. Көрдүңөрбү? Ва ашрaqatil arzu bi nur rabbiha bi nur wajhi rabbiha. Көрдүңөрбү? Ал жердин бети жарып, жаркырап түшөт. Ошол учурда Аллах субханала тааланын кузуруна келгенде ал фериштелер эмне кылат экен? Хаулал арш. Ошо арштын тегерегинде турган фериштелер аршты тегеренип Аллага тасбих айтып берет. Ошол ахвал сүрөп атат, байландып атат Аллах таалам: "Ва тарал малаика хафина мин хаулил арш." Жана көрөсүңөр фериштелерди арштын атрафында аршты ороп алганын, аршты айланасын ороп алганын көрөсүңөр. Кантип ороп алган? Юсаббихуна бихамди раббихим. Алар бардыгы Раббиске тасбих айтып турат. Субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах тасбих менен алар турат. Юсаббихуна байнахум юсаббихуна бихамди раббихим деп атат. Демек, фериштелердин иши тасбих. Балким фериштелердин гызасы, азыгы тасбих. Ошон үчүн алар эмне кылат? Тасбих менен жашай берет. Алардын тасбихи, гызасы, азыгы тасбих. Ошон үчүн адам затындагы азыгы, рухтун азыгы тасбих. Рухтун азыгы тасбих. Ала бизикриллахи татмаиннул кулуб. Ошон үчүн адамдын жүрөгүнүн азыгы, бул жандын азыгы тасбих, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, субханаллах, алхамдулиллах. Ол фериштелерге берилген, бизге да берилген. Ошону айтып атат. Сен көрөсүң фериштелерди арштын атрафында ороп алганын, аршты ороп алганын көрөсүң. Алар айтышканы көрөсүң дейт. Юсаббихуна бихамди раббихим. Раббилерини тасбих менен арулап, тазалап, тaqdis кылып тасбих айтышат. Ва кузия байнахум бил хак. Ошол жердеги махлуктардын арасында акыйкат, чындык менен өкүм кылынат. Ва кыйла алхамдулиллахи раббил аламин. Акырында да айтылынат. Бардык мактоолор Раббул аламинге болсун. Жаратуучу Алла таалага болсун деген сөз кайра айтылат дейт. Демек, алхамдулилlah деген сөз башында да айтылат, акырында да айтылат, баарында айтылат. Түшүнүңөрбү? Башында дагы айтылып атат. Китептин башында дагы алхамдулиллахи раббил аламин деп окудум. Азыр беши келгенде да алхамдулиллахи раббил аламин деп атат. Аягында дагы вакил алхамдулиллахи раббил аламин. Хамд деген сөз Аллага өтө жагат. Хамд деген сөз Аллага өтө жагат. Ошон үчүн Алла таала хамд таныган. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйүктүү пайгамбардын аты дагы бүт хамдтан чыгат. Ахмад, Мухаммад, Махмуд, уммату Мухаммад. Көрдүңөрбү? Барды хамд. Кыяматтагы пайгамбардын желеги ливаул хамд. Хамд желеги. Бүт барды айтылган сөз алхамдулиллахи раббил аламин. Ва ахиру даъвахум алхамдулиллахи раббил аламин. Бүт барды хамд. Ошон үчүн Аллага көп айтыш керек хамд. Аллага көп хамд айткан адам иншалла бейишке кирет. Бул бейиштик адамдардын азыгы. Бейиштик адамдардын белгиси. Ошон үчүн отурганда, турганда, жүргөндө ар дайым Алла таалам алхамдулиллах, субханаллах, Аллаху акбар деп өзүнүн көп зикир кылганга товфик берсин. Мына ушу менен бүгүнкү сабагыбыз аяга чыкты. Алла таалам кабыл кылсын. Субханаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирук.